Бүгүн 12 май эл аралык медайымдар күнүнө карата Жашыл Мурас компаниясынын алкагында медайымдар жана акушеркалар Жашыл Кыргызстан деген ураан менен бүгүн ушундай бактыгүү өтүп жатат. Кыргызстан боюнча азыр медайымдар тарабынан где-то 6000 жакын бак тигилди, андан тышкары гүлдөр тигилди. Ошо баардык медайымдарды бүгүнкү майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм, иштерине ийгилик каалайм. Медайымдардын саны бизде медиктердин саны баягы көпчүлүгүн медайымдар ээлейт. Ошон үчүн медайымдардын жумушуна, иштерине ийгилик, илимдерине, билимдерине баардык өсүүлөрдү каалап кетмекчимин. Бүгүнкү дегеле биздин медайымдарды Кыргыз элиндеги эмгектенип жаткан медайымдарды жетиштик майрамы менен куттуктагым келет. Учурдан пайдаланып баарысына ден соолук, ачык асман, ишинде ийгиликтер боло берсин, медицинабыз өнүгө берсин. Башкы медайымдар келдик, мында баарыбыз тең ушинтип могуреки бак эмелер декоративный бакты отургузуп кеттик. Булар да өнүксүн, өссүн дегендей Кыргыз элибиздеги Бишкек шаарын жашылдандырсын. Ушул баардыгыбызга ден соолук. Еще дагы бир жолу ден соолук. Ну, хотелось бы начать с того, чтобы поздравить всех медсестер. Я сама тоже медсестра, поэтому поздравляю всех коллег с праздником. Получается, всех абсолютно медсестер, которые находятся буквально вот в каждом уголке, в каждом медучреждении, в каждом ФАПе. Хорошего вам дня. Это моя вторая поездка, то есть второй визит сюда в страну. Как бы раз в год я приезжаю сюда в страну. Я работаю 2 года уже с этим проектом. В целом мы стараемся улучшать как бы условия работы медсестер, чтобы вот медсестер было слышно, чтобы их было видно, поскольку хорошие условия труда медсестер приводят к хорошим условиям лечения пациента.